Мадаминовдон сөзүнүн соңунда жалпы көрөрмандарыбыз үчүн насыйхат айтуусун өтүндүк. Мен өтө эреже айта турган бир акылман деле эмесмин. Колдон келишинче жасап айтып көрөйүн. Биринчи, жалпы элге кайрылып айтат элем, жаштарга кайрылып айтат элем. Азыркы заманда кээде мындай карап туруп эмнегедир байлыкка, карьерага, атак даңкка, кийимге, материалдык байлыкка бир марафон болуп жатабы деп чочуп кетемин. Марафон болбосун. Материалдык байлык албетте керек, бирок материалдык байлык менен рухий байлыкка дагы умтулалы деймин. Биринчиси. Экинчиси, ушу мактануу үчүн эмес, сыйлык үчүн эмес, көп дүйнө табыш үчүн эмес, Кудай деп Алланын ыраазылыгы, элдин ыраазылыгы үчүн иштөөгө чакырат элем, окуп иштөөгө. Үчүнчү, адамдарда болгон өтө көп тез сапаттарды билип, андан сактаныш. Ал эмне дегенде биринчи ичи тарлык, бахылдык, көрө албастык, кыйынсырнуу, текебирлик, кибир дейт. Текебирдик сыяктуу деги эле жаман сапаттардан өзүнү тазаласа, адамдын ден соолугу жакшы болуп өсөт экен. Төртүнчү, убакытты өтө этият кылып пайдаланып, ушу көп ишти бүткөрүүгө аракет кылуу. Бешинчи, эмнени жасаса дагы Кудай адам ошону алам менен, алгач Кудай менен, алам менен, анан элдин кызыкчылыгы менен бирге кошуп, тилеп, ниет кылып жасаса, Кудай калса Кудай жакшылыктарды берет экен деп ойлоймун. Анан мага гана байлык болсун, илим болсун, окуш болсун, турмуш жыргал болсун деп тилегенде болбой калат. Ошон үчүн мен жаштарды бул эми мындай высокопарный дейт орусча, кооз сөз эмес, Кудайды ойлоп, элди ойлоп иштөөгө, бир жакшы иш жасап, из калдырууга азыртан даярданууга чакыргым келет. Мен азыр эне мектеби, акыл эмгегинин маданияты, ой өрүшү кругозор, устаттык өнөрү, мектебибиз жөнүндө айткандарымдын баардыгы океандан, деңизден бир тамчы айттым. Камыр кучудан патыр айттым. Миңден бирди айттым. Айтып элек иштерибиз, бул китептин ичиндеги ойлор, баалуу маалыматтар деңиздей чалкып жатат да. Ошол үчүн ал үчүн өтө убакыт көп керек. Бирок ушунчалык сурап, мени ушул жакка алып келип, интервью алганыңыздарга дагы рахмат. Сиздерге эсендик, ийгилик, жакшылык каалайм. Жакшылыктын, ыйман менен билимдин бирдей жартысы болуп жүрө бериңиздер. Мен мындай бир эме көрсөтөт элем. Мына шумкардын эки канаты болгондой эле, окуучуларды шумкар деп алсак, шумкардын бир канаты ата эне, бир канаты мугалим, устаттар. Мына ушу эки канаты тең иштегенде шумкар жакшы учат кетпин. Залда 400-500 адамдын ушундай жасаганын көрсөңүз, ушундай бир суктанасы жакшы көрүнүш болот экен. Мен азыр темаңызга байланыштуу мен айтмакчы элем, илим, билим бир канат болсо, иман экинчи канат болсо, экөө тең болсо, менимче элибиздин өнүгүп өсүүсү эң жакшы болот. Ушу экөөнү тең алып кетели деп чакырат элем. Элинин келечегине жан дили менен күйүп жанып, өмүр жолун ары татаал жана ары узак илим билим дүйнөсүнө арнаган, өз кесибине ашкере берилген улуу устат Гапар Мадаминовго бекем ден соолук, кажыбас кайрат жана мындан аркы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ак эмгегиңиз, Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон эбегейсиз салымыңыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Бар болуңуз, Гапар агай.